капиталдык курулуш департаментинин башчысы. 2023 жылга пландаштырылган бүт объектлер аягына чыгабы? 2 миллиард боюнча и местный бюджет боюнча. Аракет кылып атканын көрөт, ама конкретно айт. Чыгасыңбы, чыкпайсыңбы 2 миллиард боюнча? Азыр эч кандай тоскоолдуктар болупса чыгабы. Эч кандай тоскоолдук жок. Бизде курулуш нормаларында өзүнүн мөөнөттөрү бар. Biz ошоларды аракеттеп атабыз, ошолорду бүтүп алсак жетишет. БСКда проблемаларды алып бердик. Туурабы? БСК калган объектлерде БСКлар болуп, кыйынчылыктар болуп атат. Мал жергиликтүү бюджет несенен болуп атат. Ошол тармакта 2 миллиард боюнча жок. Давайте быйыл 2 миллиард боюнча толук кандуу бүтпөсө, арапай. 1 январь 2024 жылы өзгөрүшпөйбүз. Түшүндүңбү? Мен муну жоопкерчилик менен мен сага айтам. Күнү, түнү, суббота, воскресенье, отпуска деген нерсе вообще элестетпеген. Эчтегенин. Кайда эмне проблема болуп атса айт. Жогу чечели. Жергиликтүү бюджет дагы ошондой. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатына курулуп аткан курулуштар дагы бүтүш керек. Так, Жалал Абад суу канал башкармалыгы. Быйыл казылып аткан суу түтүктөрү, канализация түтүктөрү кайсы айга барып бүтүрөсүз? Азыр жанагы экинчи фаза боюнча 85%ге 85%га канализация бүтүп калды. Мына Бакиев көчөсү гана калды. Калгандарын азыр бүт баарын текшерип, асфальт көчтөрүн түзүп башташтык. Спутникте азыр сүйлөшүп атышат. 5-10 күндүн ичинде бүтүп канализация. Августтун аягына пландаштырып атабыз. Жана кичине мында салкылдаганда анын сууну немеге өткөрөбүз депчи. Азыр шкафтарды коюп суулар боюнча. Шкафтарды коюуда, суу түтүкчөлөрүн тартууда, саркындуу суу түтүкчөлөрүн тартууда көзөмөлгө катып алыңыз. Качественный болуш керек.